Кыргыз эстрада ырчыларынын арасында төбөсү көрүнүп алдыңкылардын катарын бербей келгендердин саны өсүүдө. Алгач атактуу болуп элге таанымал, андан кийин кесибин айкалыштыра бизнес ачып алган ырчылар дагы жок эмес. Шоу бизнес өкүлдөрдүн арасында дүкөнү, сулуулук салону, кафеси, чайканасы, бир сөз менен айтканда жеке бизнестер бар. Космос Кыргыз каналы шоу чөйрөсүндө жүрүп, ишкерликке багыт алып, же болбосо жеке бизнесин ачкан ырчыларды тизмектеп көрдүк. Кызык болсо видеону аягына чейин көрүңүз. Анжелика Кайратовна. Курбуларыма кийинки сөздү бермекчимин. Азыр ошол мен сыйлаган эжелерден азыр бул жакта кимди көрүп атсам, кимди көрбөй калсам дагы келсеңиздер болот бул жака. Анан өзгөчө Нурбулат менин фондумда дагы 100дөн ашуун өзгөчө наристелерим бар. Ошонун өкүлдөрүнө чакырып койсом уруксат этиңиздер. Элдин талкуусунан түшпөгөн ырчы Анжеликанын жеке бизнеси алгач сулуулук салонунан башталып, аягы тармактык бизнес менен жыйынтыкталат десек болот. Дегенибиз, Кайратованын Борбор калаада жеке сулуулук салону, мода үйү, дизайнерлик үйү, соода түйүндөрүндө өзүнө таандык кийим саткан дүкөнү бар жана ал акыркы учурда айрым тармактык бизнестердин дагы өкүлү болуп келет. Анжеликанын автордук бактылуу айым тере долбоору дагы бар. Ырчы бизнес менен гана иликтенип калбастан, өзүнүн сүйүктүү кесиби боюнча ырчылык менен дагы жогорку деңгээлде иш алып барып келет. Байма-бай жаңы ырларды жаздырып, өзгөчө клиптерди дагы тартырганга жетишет. Эң кызыгы ырчы ошол эле учурда 3 кызына татыктуу тарбия берип, чет өлкөлөргө бат-баттан саякаттаганды дагы адатка айланткан десек жаңылышпайбыз. Самара Каримова. Каримова элге куулжаган үнү, сулуулугу менен гана эмес, актёрдук чеберчилиги менен дагы таанылган. Кыргызстанда кызмат көрсөткөн артист, кино ва театр актёру, эстрада юлдузу, хонанда Самара Каримованы O'zbekiston Notiqlik akademiyasi va Muzaffar.uz veb-sayti tomonidan taqdirlashga keldik. Faxriy yorliq Qirg'iziston O'zbekiston do'stlik rishtalariga qo'shgan ulkan xizmatlari uchun Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan artist, teatr va estrada yulduzi xonanda Samara Karimova taqdirlanadi. Saodat jurnalining bosh muharriri shoira Munavvara Usmonova, Muzaffar.uz saytining bosh muharriri Muzaffar Muhammadnazar va Mirza Azizov. Бул ырчыдагы Кыргызстандын шоу бизнесиндеги ишкер айымдардын катарын толуктайт. Самаранын Учурдауш шаарында жеке сулуулук салону, Самара чайканасы бар. Ошондой эле Кыргызстан кинотеатрындагы жетектейт. Жакында эле Самара Каримованын Ниязалы Борошев атындагы музыкалык окуу жайга кайрадан директор болгону коомчулукта кызуу талкууга жем таштаган. А бирок ырчы айым жетекчилик кызматтан баш тарткан. Самара Каримова жолдоштун сүйүктүү жубайы, бир кыз, 2 улдун татыктуу апасы. Малика Дина. Динара Кулованын кызы Малика Дина Борбор калаада жайгашкан соода түйүндөрүнүн биринде бут кийим жана белгилүү брендте көзайнек, сөйкө кол сааттар саткан жеке дүкөнү бар. Малика учурда бир кызды тарбиялап өстүрүүдө. Гүлнур Асанова. Асанова ырчы жана актриса. Ырчы 2018-жылы өзүнүн сулуулук салонун ачкан. Гүлнур Асанова тайнесинин урматына салонду Салкынай деп атаган. Асияма Токтобекова. Salon açıldı. Buyurun
болбосо салонду ачты. Токтобекова бир гана ырчылык менен гана чектелип калбастан актрисалык кесипти дагы аркалап келет. Актриса жараткан ролдор көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө айланып келет. Атүгүл ырчы жеке режиссерлук астында кинотасмадагы тарткан. Ырчы Асема сулуулук салонундагы ачкан. Асеманын айтымында кайнатам менен ишмердүүлүгүмө кызыгып колдоп турат. Бул идеябыз ал кишиге дагы жагып, жаңы салон ачып берди деген. Актриса сулуулук чөйрөсүндө иштеп жатканын эске алып, иштин оош кыйыштарын билиш үчүн визажисттик курска дагы окуган. Бактыгүл Бадыева учурда ырчылыктан алыстап кеткенине көп убакыт болду. Ал эркелик сулуулук салонун жетектеп келет. Ырчы учурда жолдошунун сүйүктүү жубайы жана 3 кыздын апасы. Ырчы Асель Кадырбекованын дагы сулуулук салону бар экенин көпчүлүгүңүздөр билсеңиздер керек. Ырчылыктан тышкары бул ишмердүүлүгү таралуу мындай деген эле. Сулуулук салонун ачуу бала кезден бери келаткан кыялым. Буга чейин бирөө менен биргеликте дүкөн ачып, ал ишим аякталбай калган. Муну жалгыз өзүм ачып жаткандыктан майда нерселерине чейин дыкаттык менен маани берип, баарын пландап ишке ашырдым. Каражат дагы көп кетти деген ырчайым. Учурда салонду жапканы белгилүү болду. Ырчынын апасы Дилбар Мунукбаеванын айтымында кызым кырсыкка кабылгандан кийин салонду иштетип жаткам. Стоматологиядагы ишти токтотком. Сулуулук салонду жаап, кайра стоматологияны иштетип баштадым деген. Ошондой эле Асель айым Туркия мамлекетине дарыланууга жолдошу менен кызы менен бараарын айтты. Асель кырсыктагандан кийин неберем дагы стресс болду. Азыр бир кадам жылдырбай апасынын бети, колун өпкүлөп, жанынан чыкпайт деп кошумчалаган Дилбар айым. Айдана Дека. Ырчы Айдана Декадагы ырчылыктан башка сулуулук салонун иштетип келгени маалым. Сулуулук салонду Айданага жолдошу Аваз Акимов белек кылган. Айдана кесибине байланыштуу ар кайсы салондордо барып боюнуп керектүү кызматтардан пайдаланып жүрдү. Ошондой учурда менин өзүмдүн салонум болсо деп айтып калчу. Ал кыялын эске алып койгон элем. Ойлонсом, салон ачсак, кийин үй бүлөлүк бюджетке дагы пайда болчудай. Мындан улам салон ачып берем деп убада кылгам. Айдана оңдоп түзөө иштери жүрүп жатканын көргөн. Мен сулуулук дүйнөсүндөгү иштерди көп түшүнбөйм. Салонду Айдана өзү иштетет. Абдан мээнеткеч, жолго коюп кетерине ишенем деп билдирген эле Аваз Акимов. Нурлан Насип. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Бардыгыңыздарга жакшы жаңылык менен бөлүшөм. Өзүмдүн көптөн бери кыялданып жүргөн кыялдарым ишке ашып, Famous барым жана Насип рестораным ачылуу алдында турат. Ырчы Нурлан бизнес жаатында өзүн сынап көрүү максатында Бишкектин борборунан заманбап ресторан ачканын көпчүлүк билет. Ал өзү бул тууралуу Instagram баракчасынан сүйүнчүлөп, ресторан ачуунун көптөн бери кыялданып жүргөнүн айткан. Ошондой эле 23 декабрь күнү ресторанын техникалык ачылышын кылып, эң биринчи келген кардарларын өзү тосуп алып тейлеген. Ырчы мырзанын айтымында ресторандын расмий ачылышы жаңы жылдан кийин болот деген. Ошентип 2021 жылдын 20 январында ал тойкананын салтанаттуу ачылышындагы чоң маареке менен уюштурган. Ага шоу бизнесинин өкүлдөрү, ырчынын туугандары жана достору катышкан. Данияр Ерматов. Нурлан Насиптен кийин эле ырчы Данияр Ерматов дагы өзүнүн бизнесин баштагандай өңдөнөт. Анткени Данияр мырза дагы тамактануучу тез татым борборун ачканын маалымдаган. Ашпар фастфудун ачып атабыз. Ошого барыңыздарды ачылышына чакырабыз. Ал жерде 200 адамга шаурма жана ошондой эле 100 адамга самса, андан сырткары 200 адамга плов дагы, аш дагы. Ырчы мырза дагы ачылышын шоу бизнес өкүлдөрүнүн коштоосунда жана жакындары менен бирге өткөргөн. А бирок ырчы Данияр Ерматов буга чейин эле бизнести колго алгандай. Себеби мурда эле авиакасса ачып иштете баштаганын коомчулукка жарыялаган болчу. Бул ишмердүүлүгү дагы жакшы жүрүп жатканын сүйүнүү менен айткан эле. Чынында авиакасса ачуу оңой иш эмес экен. Бирок менеджерим бурул болгон үчүн кыйынчылыктары көп билинбеди. Бул бизнеске көбүрөөк акча керек экен. Анткени жакшы тааныштарга, жакындарыма карызга деле билет берип жатам деп айткан болчу. Учурда ырчы бул ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатабы толук маалымат алуу мүмкүн болбоду.
Ким кайсыл жаатта жумуш баштабасын, ал ийгиликтүү жана кирешелүү болушуна тилектештигибизди айтабыз. Daniel